Birinci mikrofon. Рахмат, Дастан Артысбекович, урматтуу жана кээ бир менен урматсыз кесиптештерим. Ушундай улуу күнү уят ишке барбасаңар болот эле. Ушул өкмөткө бооруңар ачып атат да. Жан тартып атасыңар. Карапайым калктыга деле жаныңар ачып койбойбу? Ушул өкмөттүн шалакылыгынан коронавирус менен күрөшө турган 98 врач бүгүн өмүрү менен күрөшүп калды. Ушул өкмөттүн шалакылыгынан го. Улуу ата мекендик согушта штрафной батальон деген болгон. Куралы жок согуш кайдаган. Алар жок болгончо биз октолуп алайык деп. Врачтарды ошентип алдыга айдады. Анан ар бирине 200 миңден кенемте пул дейт. Бул келеке пул да. Келеке пул да. Анан дагы комиссия түзөбүз дейт. Токтоткула комиссиясын. Урматтуу өкмөт. Дача суу эмес да бул силерге комиссия түзүп ар бирин иликтеп чыга тургандай. Алар врачтар ыйлап атат. Ыйлаган врачтарды кечирим сурап атасыңар. Убакыт келет, барыңар эл алдында кечирим сурайсыңар. Чындыгы ушул. Вирус бар болсо, вирустун артында минус бар. Минустун артында чоң саясат бар. Дүйнө дүрбөлөңгө түшүп атат. Тигинчи адам өлдү, мынча адам өлдү деп. Бирөөңөр жооп бере аласыңарбы? Кытайда 2 саатта канча адам өлөт? Жөн эле. 3000 адам өлөт. 3 айда коронавирустан 3300 адам өлдү. Эмне үчүн Кытай менен чектеш Непалда, Бутанда, Вьетнамда, Лаосто, Камбоджада, Монголияда бир дагы адам набат болгон жок. Эмне үчүн? Эмне үчүн килеген Россияда бир айда 170 адам коронавирустан набат болду, а ДТПдан, жол кырсыгынан 1,5 миң адам кайтыш болду. Саясат бар да. Анан кийин силер өзүңөр айтып атасыңар, буну саясатка аралаштырба деп. Саясатка өзүңөр аралаштырып атпайсыңарбы? Өзүңөр ак халатчандарды ушинтип атпайсыңарбы, кайрылтып атпайсыңарбы? Өзүңөр сөктүртүп атпайсыңарбы? Жанагы Киргизка деген кыздарга. Анан келип олтуруп карапайым элге жумтасыңар. Урматтуу депутаттар, биз жыйынды токтотпой коронавирусту токтотуш керек. Анан контрабанда менен коррупцияны токтотушубуз керек.